3 ай ичинде автоунааларды каттоодон өткөрүп үлгүрүүгө жол ачкан мыйзам долбоор даярдалды. Документ Жогорку Кеңештин 2 окуусунда тең жактырылды. Алдыда чечүүчү кароодо да эл өкүлдөрүнүн колдоосуна татса, президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Мыйзам расмий күчүнө кирсе, парламенттин сайтында көрсөтүлгөндөй өлчөмдө айып пул төлөйт. Мыйзам долбоору коррупциялык факторлорду четтетүү, физикалык жана юридикалык жактардын автоунаа каражаттарын өз маалында каттатуусу үчүн жоопкерчиликти күчөтүү максатында иштелип чыккан. Анда автоунаа ээси унааны каттатуу же кайра каттатуу эрежелерин сактабаса, 80 эсептик көрсөткүчтө айып пул төлөөсү каралган. Ал эми юридикалык жактарга 150 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салынат. Апрелде башталган жеңилдетилген тарифте каттоого алуу аракеттери 2-июнга чейин уланат. Ушул мезгил аралыгында жарандар унаасын мурдагы ээсинен өз намына өткөрүшү керек. Мыйзам кабыл алынса, мерчемделген убакытта талап аткарбаган жеке жактарга 8 000 сом, ал эми юридикалык тараптарга 15 000 сом өлчөмүндө айып салынат. Бул 3 айлык мөөнөттө азыр өкмөт бизге 3 ай деп туруп 2-июлга чейин ушундай тартипте иштесиңер деп атайын тарифтик сеткаларды берген. Ошол тартипте иштеп атабыз. Эми ал 3 айдан кийин июлдан кийин дагы бир буйруктар болсо ошол карап аткарыла берет. Мыйзам долбоор автоунааларды каттоону тездетүү максатында сунушталып жатат. Анткени акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга транспорттордун каттоосу маанилүү болуп турат. Жол көзөмөлүн байкоочу видеокамералар эреже бузган айдоочулардын дарегине айып жөнөтсө, ал унаанын мурдагы ээсине барбай калат. Машинанын баардыгы өзүнүн атына каттатып алса жакшы болмок. Ошо каттатпаган үчүн көбүн нарушение кылып эреже бузушат. Эң негизги проблема ошол хозяйны жок. Неме болсо доверенностьун суроого өтүп кеткен, ошол болуп атат, анан очеред көп азырынча. Учурда автоунааларды каттоодон өткөрүү мурдагыдай солгун эмес. Каттатуу баасы да 3 эсе арзандатылып, 500 сомдун тегерегинде болуп жатат. Эгерде жылы жаңы болсо, унаанын баасына карап 2000 сомго чейин төлөшөт. Жаңы номер алып, машинесинин техникалык паспортун жасатса, ага дагы акча кошулат. Өздөрүнүн атында турган машинаны сатып жүрүшүп туруп, анан сатып алган адам доверенности жок, башкасы жок эле минип жүрүп, көчөдө жол эрежесин бузуп, жол эрежесин бузгандан штрафтар келет да. Штрафтар келгенде, штрафтарды ошол эгасы бүгүнкү күндө төлөбөй ушундай неме болуп аткандыгына байланыштуу өкмөт тараптан ушул жеңилдетилген тартипте бүгүнкү өткөрүп берип атабыз. Жеңилдетилген тарифте каттоо мамлекеттик унааларга каралган эмес, ал мурдагы шарт боюнча төлөшөт. Учурда Ош шаарында 72 000ден ашуун унаа катталса, алардын көпчүлүгү өз ээсинин намында эмес. 3 ай ичинде бул маселе жолго коюлууга тийиш дешет артисттер. Чынарбек Алипбеков, Нурсултан Абдукерим уулу, Ынтымак.